Кеттиби? Сейчас. Да, кетти. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз чет мамлекетке тарап кеткен миллиондогон жарандардын укугу боюнча кезектеги маалымат жыйыныбызды берип жатабыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз бир нече күн мурда августтун башынан бери ушул чет мамлекетке тарап кеткен биздин мекендештердин шайлоого болгон укугун өз ордуна коюп койгула деген талап менен чыкканбыз. Жана ошондой эле чет мамлекетте жүргөн биздин мекендештердин шайлоого катышуу ыкмаларын жеңилдетип, онлайн мүмкүнчүлүгүн түзүп бергиле деген биринчи талабыбыз болгон. Экинчи талабыбыз форма 2-ни тапшыруу, консулдук учетко туруу санариптешилсин. Онлайн эле биз өзүбүздүн кол телефонубуз менен, смартфонубуз менен жана ошондой эле компьютерден жиберип биз каттоого туруп форма 2-ни тапшыралы деген талапты койгонбуз. Тилекке каршы азыр форма 2-ни тапшыруу азап менен тозот. Эмне себептен? Борбордук шайлоо комиссиясы форма 2-ни тапшырууну санариптештирди. Бирок форма 2-ни тапшыруу үчүн бизде сөзсүз түрдө карт рейдер аппараты керек экен. Ал аппарат борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүндө жана ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматында гана бар. Жөнөкөй жарандарда болбойт. Эми элестетиңиздер, ошолордо эле болсо, биз кантип миллиондогон жарандар силер форма 2-ни тапшыра албай кыйналып атсаңар, анда деген мондай консулдук каттоого турсаңар, силер автоматтык түрдө шайлоочулардын тизмесинде чыгып каласыңар деген. Бирок биз ушул консулдук каттоо бланкысын алып, ыктыярчылар элчиликке кирип, биз берейли деп өз жумушубузду улантып жатканбыз. Бирок тилекке каршы бул да ишке ашкан жок. Эмне себептен? Кечээ күнү мына биздин активисттер элчиликке барып, консул менен жолукканда, ал силер консулдук каттоого турсаңар деле азыр шайлоочулардын тизмесинен Москвада чыкпайсыңар деп билдирди. Эми биз форма 2-ни да тапшыра албасак, консулдук каттоого туруп дагы шайлоого катыша албасак, бул эмне деген акмакчылык? Урматтуу мекендештер, сиздер элестетиңиздер, борбордук шайлоо комиссиясында 3,5 миллиондой эл шайлоого катышууга укуктуу деп турат. Ошонун жарым эле чет мамлекетте жүрөт. Эгерде ошол чет мамлекетте жүргөн шайлоочулар шайлоого катыша албаса, анда быйылкы жылы шайлоодон өткөн партиялардын өздөрүнүн өткөнү мыйзамсыз болуп эсептелет. Себептеги элестетиңиздер, бул жерде 50%-дан ашык шайлоочулар катыша албай калып атат. Биздин Конституцияда баш мыйзамда жазылган 18-ге толгон жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу деп турат. Эми ошол баш мыйзамдагы биздин укугубузду өз ордуна коюп койгула. Эч кандай консулдук каттоо, эч кандай форма 2-ни тапшыруу деген маселени бизге таңуулабагыла. Биз бул жерде миңдеген, 100 миңдеген жарандар өз укугубуз үчүн күрөшөбүз. Буга чейин силердин кылган кылмышыңарга, силердин кылган буттосуңарга, силердин жасап жаткан ушул мигранттарга кара өзгөйлүгүңөргө биз билбестиктен уланып чыкпай келебиз. Эми биз билебиз, себеп дегенде бүт дүйнө жүзүнө бар жок мамлекеттерге тарап кеткен биздин мекендештер интернет булактарынан, ар кандай социалдык тармактардан өздөрүнүн укугу тууралуу окуду. Биз мына ушул жерде отурган активисттер жеткирдик ошол маалыматты. Эми бул жерде бир гана маселе бар. Абдан чоң куттосуулар болуп атат. Ушул мигранттар жанагаты ууруп, жеп жутамдарды, чиримдиктерди шайлабайм деген лозунг менен чыккан үчүн булар шайлоого барбасын, булар шайлоого катышпасын деген чоң куттосуулар болуп атат. Бул барып биринчи адамга такалат. Урматтуу президент, сиздин акыңыз жок мигранттардын укугун тебелегенге. Бар жок сизге көз каранды. Сиз кааласаңыз премьер-министрлерди алмаштырасыз. Кааласаңыз өзүңүз каалаган адамдарды парламентке алып келем деп ойлойсуз. Бирок андай эмес. Бийликтин ээси эл, бийликтин ээси биз, элбиз. Эл өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз тандайбыз. Биз жаркын
келечекти жаркын жашоону каалайбыз. Ошондуктан биз өзүбүздүн укугубуз үчүн күрөшөбүз. Андыктан октябрда биз баш мыйзамда жазылган шайлоого болгон укугубузду колдонобуз. Кантип биз силерден мейли биометрикалык шайлоого барбай туралы, бирок аракет кылалы. Ал эми биометрикалык каттоого тургандардын саны бул жерде 80% деп саналат. Ошоло шайлоого киргенге укуктуу. Жок дегенде биометрикасы барларга шайлоо мүмкүнчүлүгүн түзүп бергенге милдеттүүсүңөр. Андыктан ушул бүгүнкү жыйындын эң активисти биздин Максат мырза, Карим мырзалар өздөрү дагы түшүндүрүп берсин. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мына биз бир нече күндөн бери ушул маселе боюнча жүрөбүз. Маселенин үстүндө жеке мен өзүм барып бир нече жолу өтө албай келем. Эч акыйкатка жетпей жатамын. Бул деген бизде Кыргызстанда мыйзам барбы деген суроо жаралат да. Таң калыштуу. Биз өткөндө элчи Алибек Жекшенкулов менен жеке жолугушуубузда бул жерде активисттер, жарандык активисттер, кыргыз диаспоранын өкүлдөрү барып жолугушканда бизге ошол жерде убактылуу бизди алдап, бизден 10 күндү бул кандай биздин мамлекеттик кызматкерлер бизди ушундай алдап, биздин укуктарыбызды тейлеп жатат. Бул нерсе канча уланыш керек? Биз кандай мамлекетте жашап атабыз? Канчалаган мигранттар кабалап жүрөт? Бул жерде эч ким сатылбайт, сатпайт. Биз кайдыгерлик карабай ушул шайлоого барабыз десек да бизге ушундай тоскоолдуктар, бут тозулар болуп атат. Ошон үчүн бардык өкмөт бийликке, биздин урматтуу президентке да кайрылат элек. Ушул нерсени бизге чечип бериңиздер. Тоскоолдуктардын баарын алыңыздар. Бизге форма 2, андан кийин регистрационный карточка деп туруп бизди алдабай, биз биометрикалык каттоо менен барып туруп шайлоого укугубузду бизге бериңиздер. Сиз мобилдик тиркеме боюнча айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мен ошол мобилдик тиркеме боюнча мен жооптуу болгом. Бир жума мурун элчиликке киргенде айтышкан. Ушул жерде отурган адамдар да тастап берет. Жасап алып келгиле, бизге көргөзгүлө депчи. Анан биз кече киргенибизде мындай тиркеме бар, ора болбой эле койгула, биз өзүбүз кыла алабыз деген жоопту уктук да. Эми бул баягы жаш баланы алдагандай эле болуп калды да бул жагачы. Бир күн башка нерсени айтып туруп, анан экинчи күн башканы укканчы. Биз бул тиркемени мамлекеттен акча алып же аерде бир өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз эле жок. Биз бул тиркемени жөн эле ушул жердеги Москва жергесиндеги ишкерлер акча чогултуп эле ушул тиркемени ишке киргизип берейли, силердин ишиңер жеңилирээк болсун деп ушундай ниет менен барганбыз да. Анан азыр же мен эгер жаңылышсам кечиресиздер, же идеябызды уурдап алышты, же биз уят болуп калабыз, ушул балдар кылып койсо биз уят болуп калабыз деген ойдо бизге отказ берип койду деген бир кичинекей мындай ойлор болуп атат да биздечи. Ошондуктан бизди алдабасаңыздар. Биздин мына конституция эң жогорку мыйзам Кыргызстанда. Бул шайлоо мыйзамдары эмес, конституция өзүңүздөр билесиздер. Конституцияда жазылган, Оразайым азыр айтып кетти, 18ге чыккан Кыргыз Республикасынын жараны шайлоого жана шайланууга укугу бар. Демек биз шайлоого шайланууга укугубуз бар. Ошол мыйзамды тебелебей, тепсебей бизге алып келип, ошол мыйзамыбызды бизге ошол мыйзамды ушул жерге иштетип берсеңиздер. Сиздерден бир чоң өтүнүч эле. Анан дагы бир кайрылуум, биз азыр посольство деп, анан бийлик деп эле, бийлик менен посольствону төлөп жатып калдык да. Анан алардан башка дагы 120 депутатыбыз бар. Алар пока мандаттарын тапшырыш элек. Ошолорго кайрылат элем да. Бул Москва жергесинде, если мен туура эмес айтып койсом, кечиресиздер, бир 250 000 шайлоочу бар. Москва, Московская область. Андан көп 600 000 болсо, силерге баягы бюджетке акча кылып, бюджеттин тең жарымын биз алып жөнөтүп атсак, анан кийин ошодон айлык алып жашап атсаңар. Анан ушул шайлоого келгенде эле биздин укуктарыбыз тебеленип, биз шайлай албай, эч кимди уйбирайт этпей, дагы ушул жерде жүргөнгө туура келип калат. Ошон үчүн
башка активисттерди дагы чакырып кетет элек. Ушул ситуацияга баягындай мындай сырттан көз салып турбай кирип кичине айтып деп 120 депутатка ошол жерде министрлерге азыр аттанып мен депутат болом деген жарандарга бир суранычым бар деди. Ушул проблеманы сиздер да кичине көтөрүшүп алып чыгышып элге кеңири жеткирип берип койсоңор, потому что биздин күчүбүз жетпей атат. Биздин күчүбүз жетип аткан только социальный сети болуп атат да. Ошон үчүн сиздерден сураныч, ар бир депутатка аттанып аткан мына чоң лидерлердин өздөрүнүн газета журналдары бар, өздөрүнүн сайттары бар, өздөрүнүн YouTube каналдары, өздөрүнүн телеканалдары бар. Ошол жерден алып чыгып көргөзсө, элдерге кеңири маалымат жетсе, анан эл дагы мындай кичине көңүл кош болбой, эл дагы кичине бияка тартылат эле деген ой болуп атат да. Менин сөзүм бүттү. Азыр кезекти биздин Казан шаарынан келген бүтүн Кыргызстандын мүчөсү, Байкебиз сөзгө койсун. Assalamu alaikum. Ben atayın Kazan şehrine geldim. Ben hiç neyse düşünmüyordum da bu ötkünde geldiğinde konsulluk kattığından ölçüngör şaylığına katışasına duyardım. Tamam. Hazır yemi forma 2. Forma 2 bulmaysa bunu alırlar jarasız okulat ekan. Yemi biometrik kattı. Al hazır kabul alınmaydı. Bir keçeginde bassam hazırınca kabul alınmaydı. Forma 2 daha gelecekti. Konsulluk kattığıдағы азырынша неме жоқ. Эми не кылыш керек? Кандай кылыш керек? Бул жерде элчилик да чече албайт экен, консулство да чече албайт экен, БШКнын да мүчөлөрү да чече албайт экен. Бул жерде бир гана президент чечет экен, же болбосо депутаттар чечет экен. Ошону биз ошол жогорку жактан талап кылабыз. Бул жерде бир гана мына консулдук каттоодагы жокко чыгарып, форма 2-ни да жокко чыгарып, bir gana biometrikалық каттоо менен шайлоого катышканга биз ошону талап кылабыз. Ошол калганын сиз Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Мына биз 10 күндөн бери ушул Кыргызстандагы эң бир көйгөйлүү маселелердин бири бул шайлоо жөнүндө, шайлоо процесси жөнүндө. Мына жогору жакта көп сөздөр айтылып кетти. Биздин койгон сунуштарды, биздин койгон талаптарды мындайча айтканда бири-бирине футбол топтой кылып тээп шылтап атат. Эми биздин кийинки кадамдар. Мынакей. Биометрикалык каттоого турган ар бир шайлоочу, Москваны алайлы, Москва жана Московский область бойдон 600 000 тегерегинде биздин жарандар бар Кыргызстанда. Ошолар толук түрдө катышууга, шайлашка жана шайланууга укугу бар. Ушуларды биометрикалык каттоодо бар ушул жарандарды биз талап кылабыз, ушул жарандарды толугу менен быйыл 4-октябрда шайлоого катыштырып беришиңиздер керек. Себеби бул жарандар Кыргызстандын келечегин, Кыргызстандын алдыдагы багытын аныктай турган мындай биздин жарандар. Мынакей өткөндө дагы айтылды, бир күндө канчалаган мыйзамдарды кабыл алган биздин депутаттар жок эле дегенде ушул кетип аткандарга бир мындай элге кичине болсо да пайда алып кеткилечи. Силердин артыңардан кандай сөздөр ешти, силердин айыңардан биз кандай гана мындай күндөргө туура эмес мыйзамдардын айынан биздин элдер ушинтип тентип, өзүнүн укуктарын коргой албай, ар кандай бир мүчүлүштүктөргө, ар кандай бир мыйзамсыз тоскоолдуктарга кабыл болуп келип атабыз. Жок дегенде ушул 120 депутат кетип атканда элге кичине да болсо дагы жакшылык кылып, ушул шайлоочулардын сырт жакта жүргөн 2 миллионго жакын шайлоочу бар. Бүтүндөй алганда Кыргызстандын 1,5 миллион тегерегинде. Ошолардын 100% берчи, силер 100% иш кыла албайсыңар. Ошолардын кайта бир сырт жакта жүргөндөр бир 70%-ин катыштыргылачы шайлоого. Ушул да колуңардан келбесе, бетиңерди тандай кылып, мына ар партияга пулуңарды салып жүгүрүп жүрөсүңөр. Арамдан тапкан акчаңарды арам жол менен элди сатып алыңдар. Мен элге да кайрылып кетем бул жердечи. Элге кайрылып кетейин. Добушуңарды ашып барса 5 миңге сатасыңар. Bir koy 8 min, 10 minге чейин турат экен.
биздин эмне койдон дагы төмөн түшүп кетти силердин кадырларыңар. Шайлоо келсе унутабыз дагы, акчасын алабыз дагы, шайлайсыңар. Эртеге 3 ай өтпөй туруп ошону кайра өзүбүз тепкилейбиз. Мына андай экен, мындай экен. Ойгонолу да. Мекендештер ойгонолу. Сырт жакта ушундай канча миң миллиондогон жарандар табалап жүрөт. Быйыл жүзүн көрдүк го бийликтин. Элчиликке түртүп койду го. Ошолар менен өзүң кара, өзүң эпте дегенсичи. Болгону 10 миллион пул берип койду, ошо менен басты. Көрдүңөр, өзүңөр көрдүңөр биздин мамлекетте кандай саясат жүрүп атканын. Урматтуу мекендештер, келгиле, биз чечебиз бул жерде. Карапайым эл чечебиз. Өзүбүздүн укуктарды талап кылайлы. Жок дегенде мына биометрикалык каттоого тургандар келип ошол күнү мен чакырам, 4-октябрь күнү келип канча участок ачылса, ошол жерден талап кылгыла. Мен шайлайм деп. 4-октябрь деген. Анан бул жагы бош канча шайлоо участок ачасыңар, канча адамды кабыл аласыңар. Биз чакырып кетебиз, 4-октябрда биометрикалык каттоого тургандар бүт барыңар келип шайлады. Силер шайлоо тугандар. Мен айтар сөзүм ушул. Assalamu alaikum тугандар. Böyle sözler айтылып кетти. Мен де өзүм оюмду, өзүм жеке оюмду мигрант катары айтып өтөйүн. Былтыркы жылы ушул посольстводо Москва шаарында Борборлук шайлоо комиссиянын төрайымы Шайдуллабекова айып кеткен. Келип ушул жерде диаспораны өкүлдөрү менен ар бир коом уюм жетекчилери менен жолуккан бул жерде. Ошол жерде өзүнүн сөзү бар, бизде видео фактылар да бар, ушул чогулуштан айтканбыз. Сиздер буга чейин эмне үчүн шайлоого аз добуш алып, аз шайлап бул жакта Москвадан жүргөн өзүңөр кайтыгерсиңер, өзүңөр барбайсыңар деп айыптоосу койгон башында. Андан биз айтканбыз, эгер биз бул жактан консулдук каттоо болобу, биометрикадан өткөрүү болобу, кандай гана бир требованиялар болсо, баарын аткаранга даярбыз. Кылайлы анда ушул быйылкы шайлоого аракет кылып, элди ойготобу. Бул үчүн аракет кылалы. Ошондо кандай кыласыңар, эгер биз элди чогулта турган болсок, өткөрө турган болсок, ушуну консулдук каттоого коюучу бланкалар толтуруп, элди чогултуп келсек, эмне кыласыңар дегенде айткан, эгер силер 100 миллион адам алып келсе, канча адам болсо дагы канча көп алып келсеңер, консулдук учетко койсоңор, биз ошончо шайлоо участкасын ачып берерге мен сөз берем деген ошол жерде. Мына ушул жерде отурган элдер баары күбө ошол. Видео фактылар да бар. Эгер мен ошол шайлоо комиссиясын ачып бере албасам, ошол мигранттардын шайлоо укуктарын бузган болсом, мен өзүм мыйзам чегинде жооп берүүгө, мен болсо дагы өз кет башымен тартканга жооптумун деп бизге сөз берип кеткен. Ошол сөзгө ишенип, ошол күндөн баштап биз акырындап элдерге түшүндүрүп, биз ар бир жерде бул жерде активист болуп, ушул пандемия учурунда дагы башка жөнөкөй күндөрү дагы колдой келишинче элге жардам берип келатабыз. Көпчүлүк элдер тааныйт, бизди билет. Ошолорго айтып жүргөнбүз, ар бир кайсы кандай бир мереке чогулуп айтып, быйылкы эмеде барыңыздар, шайлаңыздар, өзүңүздөр укуңуздар, билиңиздер. Бул консулдук каттоого туруу только шайлоо үчүн эле эмес бул. Шайлоого катышуу үчүн эле консулдук учетко турбайсың. Эгер консулдук учетко турган болсоң, биометриканы тапшырган болсоң, сен башка бир маселелер боло турган болсо, талай жерде жүргөндөн кийин, ошол убакта барып элчиликке кайрылсаң, сага мыйзам чегинде юрист берип береби, башка болобу, в общем сага акысыз кызмат көрсөтөт деп ар бир баягы эмелерди түшүндүрүп айтканда баары макулдугун берип, биз толтуруп баштаганбыз. Мына бул жерде нерсе көрсөтүп эле коеюн, өзүм данный, бул менин жеке данныйым. Ушуну мен өзүм толтурдум. Толтуруп ошол шайлоого катышууга, шайлоого укугумду берип текшерейин, өткөрөйүн деп толтуруп жөнөттүк, электронный форматта жөнөттүк. Максат мырза болуп жөнөттүк. До сих пор киредик. Кирбеди дагы. Бизге кечээ ошол биз жарандарыбыз барып, активисттерибиз барган чогулушта айтыптыр, форматован дагы сөзсүз керек экен. Эми форматова бул Кыргызстан ичиндеги, мамлекет ичиндеги документ болуп атпайбы ал. Биз эми чет жакта жүрсөк мигрант болуп. Ал форматова Кыргызстан ичинде бир аймактан экинчи аймакка, бир шаардан башка шаарга же райондон кетсе гана ошол форматова толтурулуш керек. Чет жактагы мигранттар ал мыйзам иштебеш керек, ал форматова иштебеш керек вообще. Биз ошону сиздерден талап кылабыз. Форматованы жокко чыгарыңыздар. Могулай консулдук учетко коюп, бланкаларын да жокко чыгарыңыздар. Биометрикадан өткөнбүз да биз. Москвада жүргөн ошол 1,5 миллионго жакын мигранттын 70-80% биометрикадан өткөн. 2014-жылдан бери паспорт алгандар автоматик түрдө өткөн. Андайлар толтур азыр. Азыр уже 2002-жылкы жаштарыбыз келип атат Москвада мигрант болуп, окууну бүтүрүп мигрант болуп келди бардыгы.
Качанга ушу мигрант болуп жүрөбүз. Мен өзүм лично 18 жылдан бери мигрантмын. Бала чакам ушул жакта окушат, тарбия кылып атат. Эми барып Кыргызстанда жашайын десем, иштейин десем бир эме жок. Шарт жок, баарыбыз билебиз анан эмелерди айтпай эле коеюн. Ошондо айла жоктон жүрөбүз биз, жыгагандан жүргөн жокпуз. Жөп-жөнөкөй мигрантбыз бардыгыбыз эле. Бул жерде бизнесмен эмеспиз же башка эмеспиз. Биздер ошол өлкөбүзгө кызмат кылабыз келет. Өз ата-энебиздин, тууган элибиздин алдында жүргүбүз келет биздин деле. Салымыбызды кошкубуз келет, билимибизди, илимибизди ошол өздүн мамлекетке кошкубуз келет. Ошол укуктардан биз тейленип атабыз, биз кыла албай атабыз ошол нерселерди. Биз сиздерден сурабыз, ушул консулдук каттоого туруу бланкасын форма 2-ны жокко чыгарып бериңиздер. Биометрикалык каттоодон өткөн жарандарда шайлоого жана шайлоого укугу бар экенин негизинде 4-октябрда бизге жол ачып бериңиздер. Тоскоолдук кылбаңыздар, сизден сураганчы. Кошумчалап коюнча, урматтуу мекендештер, мына 3 миллиондон ашык шайлоочу барбы? 3,5 миллион шайлоочу бар. Ошонун 2 миллионго жакыны сыртта жүрөт. Силер Кыргызстанда 1 миллиондон ашык киши менен шайлоо өткөрөсүңөр. Эгерде силер Кыргызстанда 1 миллиондон ашык киши менен шайлоо өткөрөсүңөр, биз шайлоону, ар кандай шайлоону тааныбайбыз. Кантип болсун, ал 50%ге да жетпеген адам менен кантип шайлоо? Ушул убакка чейин мына 15-20 жылдан бери ушул бизди талаалап сырт жакта жүргөн мигранттардын басымдуу бөлүгү ошо шайлоочулар. Жашы жетилек же жашы өтүп кеткендер эмес. Ошолардын укуктары төөлөнүп келген шайлоодо. Ушуларды ар кандай мурунку парламенттик шайлоолордо эле, мурунку президенттик шайлоолордо эле, демек биз тааныбайбыз аны. Ушунча жылдан бери Кыргызстанды каалагандай калчак, бир 300 үй биле. Каалагандай калчак келген, мен урматтуу элиме кайрылам, урматтуу эл. Келгиле быйыл ойгонуп, ушундайлардан арылалы. Биздин келечек урпактарга, келечек балдарга ушундай кишилердин балдары, ушундай кишилердин урпактары деп мындай сөзгө калбайлы туугандар. Ошон үчүн эгерде быйыл ушул биометрикалык жок эле деди, биометрикадан өткөн шайлоочулардын жок эле дегенде 80%-ын катыштырбасаңар сырт жакта жүрөт. Биз Кыргызстандагы шайлоонун итогасын биз тааныбайбыз. Туугандар. Ошон ойлонуп, ойгонуп, добушубузга мындай сатылбай, реалдуу адамдарды шайлайлы. Рахмат. Урматтуу бекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүндө Атыра Абдрахматова деген айым иштейт. Ошол айым менен мен байланышсам, шайлоо комиссиясынын мүчөсү экендигин тастыктап, бизге дагы багыт берди. Силердин мигранттардын укугун форма 2 консулдук каттоодо бузуп жатат. Силер талап кылгыла. Керек болсо мен менен түз байланышкыла. Онлайн байланышууда мен силердин укугуңарды айтып берем деп атат. Эми мекендештер, өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр, могу жерде жалаң гана оппозициялык көз караштагы партиялар, коомдук кыймылдар отурат. Тымпыйып коюп, калп эле элдин көзүнө акча жасоого иштеген активисттердин ахмак экендигин ушул жерден билсеңиздер болот. Мына чыныгы элим деп, жерим деп күйгөн инсандар ушул залда отурушат. Калп эле барып элчилик менен жакшы мамиледе болуп, шайлоо комиссиянын мүчөлүгүнө кире калып, эл менен ушул бийликтин ортосунда ар кандай болуп, эки жээкке аттап талтайгандар да жүрөт. Ушундай ахмактар эртең бийликке дагы келебиз деп атышат. Бизге ошондой адамдардын кереги барбы? Ошондой элдин атын сатып, элдин жолунан кайышты деп канын соргон эки жүздүүлөрдүн кереги барбы? Эки жүздүүлөрдүн заманын көрдүк. 6-чакырылышта эки жүздүүлөрдүн президенттерин көрдүк. Азыркы президент ошол эки жүздүүлөрдү ортого коюп, мен каалагандай өзүбүздүн буйругубуз менен башкара беребиз, силердин укугуңарды тебелей беребиз деген президенттердин, парламенттин, Борбордук шайлоо комиссиясынын бизге кереги барбы? Биз качанкыга чейин кул болуп жүрөбүз, урматтуу мекендештер? Силердин жүрөгүңөрдө өксүк жокпу? Биз өлүккө мамлекет болгонубуздан, жыргаганыбыздан чыкканыбыз жок. Качан ойгонобуз? Мына Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүндө отурган Атыра Абдрахматова айтып атат. Бул консулдук каттоо форма 2 деген маселе жок экендигин айтып атат. Биз баш мыйзамда жазылгандай шайлоого жана шайлоонууга укуктуубуз 18-ге толгон жарандар бар жок. Ошол
Эртең биздин келечегибизди жебей тургандарды шайлап алып, ана биз сыртта калып калбайлы деп корккондорунан бизди шайлоого катыштырбай атат. Эми, урматтуу мекендештер, мен сиздерге айтаар элем. Келиңиздер, биргеликте, биримдикте күрөшөлү. Биз биргеликте күрөшпөсөк, анда максатка жетпейбиз. Буларга ишеним артпайлы. Эгерде азыр кечиресиздер бул жактан суроо мындай да, кече шайлоого комиссия катталыптыр. Анан биз да укканбыз, биз да кыймылдардан, коомдордон биз да ал жака адамдарды каттаганга кабылдамага тапшырганбыз. Бизден 4, сиздерден 4 баарыңыздар айтып атасыздар да. Бири чакырылды, ошол боюнча да кичине комментарий берип кетсеңиздер. Анан экинчиси, эмне үчүн Кыргызстанда болбогон майрамдардын бардыгы Москванын тегерегинде өтүп атат? Майрамдар тойлоп биз бүтпөй койдук да. Ушул боюнча дагы кече биз элчиликте кичине ошол жерде көрдүк. Жанагы айтып аткан коомдордун көпчүлүгү ошол жерде жүрөт да. Ошолордун максаты эмне үчүн сурасак 31 август боюнча сүйлөшчү. Ушул боюнча да комментарий берип кетсеңиздер. Эми негизи өткөндө шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Карманбековна менен болгон онлайн конференцияда өзү айткан. Азыр шайлоо комиссияларынын мүчөсү Москвада тактала элек деп. Анан кийин кечели тизмеси чыгыптыр. Орусия жарандыгы барлар шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүндө жүрөт. Бул эмне деген акмакчылык? Алар өмүрү бир кыргыздын добушу үчүн күрөшкөн эмес, өмүрү ушу кыргыз ушул добушун берип калсын, шайлоого катышып калсын деп эмгек кылган эмес. Калп эле атын жасап, өзүн активист көрсөтүп, тымбыйып жүргөндөрдүн бири. Ушул жерде отургандар, ушул мырзалар баары жогу кыргыздын келечеги үчүн күрөшүп жүргөн. Биз милдет кылбасак дагы, башка кылбасак да алар кылган жумуштун экесесин кылып жүрөбүз. Бирок ошону менен элди алдап, элди жазгарып, бийликтин шайкасы болуп, ошо бийликтин жугундуктору болгон инсандарга ишенбеңиздер. Калп эле башты айлантып убакытты кетирип, бизди ушул абалга салып койду. Ошондуктан алар ар бир партиянын мүчөсүнүн, партиянын колдоочусунан борбордук шайлоо комиссияларынын мүчөсүнө коюп, байкоочулардын арасына койгонго милдеттүү болчу, ал кадамдарды аткарышкан жок. Ошондуктан мекендештер, эртең 4 октябрда бул бийлик, бул шайлоо комиссиясы бизден консулдук каттоо менен форма 2-ни талап кылганга акысы жок. Бар жогубуз шайлоого келебиз жана шайлоодон өтөбүз. Эч ким бизди силер шайлабагыла деп кеткенге акысы жок. Шайлай албагандарды өзүбүзчө урунга коюп коебуз. Ошол жерге галочка коюп кетип, бар жогу камерада фиксация болот, түз эфирди да алып беребиз. Эгер силер ушуну кылбасаңар, биз тийиштүү кадамдарга барабыз. Андыктан бизге дүйнө жүзүнө уят болбой, бул жактагы элчилик, бийлик өкүлдөрү шарт түзүп бергиле. Шарт түзүп бербесе эгер, анда силердин президенттин да азыр бийликте отурушуна моралдык укугу жок. Мен кошумчалап кетейин ушул каттоо боюнча. Экинчи суроого жооп бербей койдуңузду. Башка суроо беребиз. Булак жөнүндө бир нерсени айтып кетейин туугандар. Мындай суроо болуп атат да, азыр бизди баарыбызды катталгыла деп айтып атат, форма 2-ни толтургула деп атат. Бирок бул жерде статистикалык маалымат боюнча 4800 адам консулдук бөлүмдө катталыптыр. Анын 3800-ü бүгүн Боршайком шайлаган укуктуу деп чыгарыптыр да. Ошондо кандай болуп калат? 4800 адам форма 2 менен катталган болуп калат. Алар шайлоого укуктуу, а биз башка мигранттар, ошондой эле жарандар, кыргыздын жарандары укугу сөйлөнүп калат. Бул жагын да карап коюшубуз керек. Ушул нерсени да талап кылышыбыз керек. Эмне үчүн бул жерде мыйзамсыз биздин укуктарыбыз тебеленип атат. Бүгүнкү абалды баарыбыз көрүп турабыз. Бүгүнкү абалда биздин мигранттардын укуктары каралбай калганы ачык айкын. Анын бир себептери мисалдарын айтып кетейин. Уча албай турган мигранттар, элдер, студенттер, мына чек арада табалап калган биздин мигранттар, чек жерде ооруп, медициналык кам көрүлбөй калган биздин туугандарыбыз. Ушунун баардыгы келип биздин бийликке келип такалып атат. Себеби биздин жарандар кайдыгер карап, өзүбүздүн келечегибизди тандап айтабыз.
туугандар, чет жерде жүргөн жарандар, активдүү жарандар, диаспора өкүлдөрү баардыгыңыздарды мен чакырамын. Ушуга пайдагер карабай, биздин келечегибизди бүгүндөн баштап биз тандашыбыз керек. Biz bul erettagı kaydıgerçilik kılıp, bul erettagı akça kaldanıp, bul erettagı tuğançılıkka yol verip, özümüzdün geleceğimizde aldırbaylı, geleceğimizde tokalı olmaylı. Урматтуу мекендештер, эми мен билбейм башка мамлекетте биздин ушундай тем более пандемия учурунда канча мындай отуулар болду, канча адамдар мындай ыйлап көөдөнү мындай ыйга толуп турган убакта биз өтөн жерде майрамдаганыбыз жакшыбы же биздин келечектеги багытыбыздын жакында Кыргызстанда биздин келечегибиздин тагдыры чечилген экен. Биз ошол башкарган парламенттик башкарууну биз белгиленгенбиз, биз аттанганбыз, түз багытка салары болуп, 30 жыл өтүп депчи. Биз ошого окшогон келечек менен алек болобузбу же талаалап 1 миллиондон ашык эл талаалап жүргөн ошол жерде майрамдап жүргөнүбүз жакшыбы. Биз майрамыбызды өнүккөндө Кыргызстандан барып майрамдадык. Кыргызстан бутуна турганда ошол жерден калпагыбызды бийгиртип, желегибизди тутутуп, ошол жерден желбиретип майрамдайлы. Биз туугандар бул жерде талаалап жүргөнүбүзгө майрамдабайлы. Өтөн жерде, өтөн элде биздин ким экенибизди деле ансыз деле бүт эле улуттар билет. Биз сөзсүз түрдө эле майрамдап, майрамыбызды көрсөтүш эмес. Туугандар, биз биринчи тура багытка, тура саясатты жүргүзгөнгө быйыл парламенттик выбордо ошонун айланасында келип баш катыралы. Ошол биздин тура багытка салсак, ошол жеп жутарларды. Ошол бизде быйыл эң чоң майрам деп ойлоймунчу. Эң чоң майрам кыргыз үчүн эң чоң майрам деп мен түшүнөм. Саламатсыздарбы? Мен бир аз кошумча кошуп кетейин. Кече элчиликте биз болгонбуз. Азыр Максат мырза ушул боюнча белгилеп кеттиңиз да. Жанагы Гошайконго, Бышкага, Кыргызстанга 4800 адам, 4800-5000 ортосунда деп айтышты. Ошончо адамдын списогі жөнөтүлүп, ал жактан ошол катталып, эки участокко белгиленди. Эми мындай ойлонсок да, ал жерде мындай болгон. 5000 адам каяктан пайда болгон? 5000 адам акыркы убакытта 1 жылдын ичинде же 6 айдын ичинде учетко турган адамдардын саны да. Ал 5000 адамдын саны. Эми караңыздар. Ошол консулдук каттоодон өткөн адамдар азыр каякта? Суроо Москвадабы, же областьтабы, же башка шаарга кеттиби? Же Кыргызстанга канчасы учуп кеттиби? Ошонун жарымы учуп кеткенде мындайча айтканда 2000 же 2500 гана адам шайлоого катыша алат. Көп жерде туруктуу эмес. Эң шайлоого катышам дегендердин адамдардын саны кызыгы 2 ай калганда катталып, ошолор шайлоого катышууга милдеттүү деген да жери бар. Анан кийин айтып атат азыр, форма номер 2 боюнча дагы ушунчалык каталып кылып коюшкан да. Ушул күнгө чейин форма номер 2 бланка берилет. Мыйзамда окусак, ал жакта 15 күн башталганга чейин каттоо башталат деп турат. Да. Эми караңыздар, форма номер 2 менен катталып 15 күндө канча адам катталат? Канча адам жетишет? Кече биз ошол жерден өзүбүз эксперимент катары өткөзүп көрдүк консулдук каттоодон. Бир адам биздин бир эжебиз өттү. Жарым саат ошол жерде турду. Жалгыз бир адам каттоого туруш үчүн. Ушунчалык татал. Жана күнү бир журналистка сурады эле. Ушулга эл кайдыгериби шайлоого катышканы же чындыгында шайлоо катышууга татаалык кылып койгонмун депчи. Мен ошондо ушундай жооп бердим. Бул жерде шайлоого катышуунун системасын өтө татаал кылып салышкан. Бир адам шайлоого катышыш үчүн элчиликке 3 жолу барыш керек да. Биринчи жолу барып консулдук каттоого туруп биометрикадан өтүп келиш керек. Биометрикасы болсо, андан кийин форма номер 2 бланкасы келсе, форма номер 2 бланкасын өтүш үчүн анда дагы барыш керек. Эми элестетиңиздер, ошол жерде канча очередь бар, ошол очередте туруп мигранттарды, биздин сыртта жүргөн мекендештерди ушунчалык укук тебелөө үчүн бир
татаал деген системаларды өчтүрүп салган. 2017 жылкы ситуациядан кийин биз канча жолу кайрылганбыз, ошондо айткан болчу Шайлоо Бековна. Биз кийинкисинде электрондук шайлоо же болбосо электрондук каттоо сөзсүз түрдө оңой жолдо кылабыз деп бизди сораткан да, мындайча айтканда. Азыр ошонун бири да аткарылган жок. Андан башкачасы кайра айтканда өтө татаал, андан да татаал деп салышты. Рахмат. Кийинки кадамдарыңыздар кандай болот? Эгерде дагы да ушул бойдон өзүңүздарга сөз кылсаңыз. Биз мындай эле убагында эле айтканбыз. Bir жыл мурда дагы элчи менен сүйлөшүп отурганда айтканбыз. Элчи ошондо менден сураган. Ошондой ситуация болуп, адамдар ушул жерде тап болуп кетсе кандай кылабыз депчи. Ошондо айткам, мындан 200 адам көбөйөт ал жерде. Шайлоого ушунчалык адамдардын катышууну ушунчалык аракет кылган убактысы азыр. Мынасында алдын ала биз аракет кылганыбыз ошондон болду. Биз карап турбайбыз. Адамдар да карап турбайт. Чындыгында тойду бардыгы. Бул шайлоо укугуну тепселөө, ошол бизде кандидаттар элдин астына келип, бир жолу учурашып, мени шайлоо деп кеткенге, ушул бир убакыт бул шайлоо убактысы да. Ошолор менен эсептешкенге бизге ушул шанс, элдин шансы. Аны бизден алып койду. Дагы бир суроо, азыр жүгүрүп атасыздар, шайлоо каттап атасыздар, жана көмөк кылып атат элдин активисттер. Элдин өткөн шайлоого караганда быйылкы жылкы реакциясы кандай? Талап өтө чоң. Көп адамдар. Звоноктор ошончо. Мындайча айтканда, жетишпей калган күндөр болду телефондорго. Суроо ошончо. Кантип шайлоого катышабыз? Кандай жолдору бар деп. Биз өзү жиберип көрдүк. Кече вице-консул өзүнүн сөзү. Мен бир күндө 3 адам каттардым деди. Мен суроо бердим. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде сыртта очередтен туруп, адам 3 адам арам кирди, мындайча айтканда. Жалгыз адам экен, жалгыз бала. Консулдук каттоодон каттайт. Бемилдепеден өткөзөт, бул бир бала Азиз деген бала иштеп атыптыр. Мындайча айтканда, комиссиянын адамдары да келди, бышкан адамдар да келди бул жакка. Ошол. Суроо, канча адамды консулдук каттоого каттап койдуңуздар? Ушунча аз убакыттын ичинде. Бизде деген буга чейин ошол бул жактагы башкы консул айткан болчу. Силер деген бир күндө көптөгөн мекендештерге бланктарды берип ала колун койсо, ошону электрондук дарек аркылуу 1000 адамды жиберсеңер деле биз каттап коебуз, анан шайлоого катыша аласыңар деп айткан болчу. Андыктан биз биргеликте жиберели деп көптөгөн миңдеген консулдук каттоого адамдарды даярдап койгон болчу. Кече ошол пакталарды көтөрүп алып барган мырзаларга силер консулдук каттоого турганыңар, шайлоого катыша аласыңар дегенди билдирбейт экендигин айтты. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз консулдук каттоого туруп шайлоого катыша албайт экенбиз. Демек биз форма 2-ни дагы тапшырышыбыз керек. Бул нерселер өзү мыйзамда жок, булар өздөрүнө ыңгайлаштырып эле киргизип койгон бул нерсе. Биз сөзсүз түрдө консулдук каттоого турушубуз жана форма 2-ни тапшырышыбыз шарт эмес, бул мыйзамда жок. Ошондуктан 4-октябрда бар жок шайлоого катышууга укуктуу жарандарды шайлоого чакырат элем. Өзүңөрдүн укугуңарды коргогула. Ар бир жаран өзүнүн жаркын келечеги үчүн, укугу үчүн күрөшкөнгө акысы бар. Бул жерде Кыргызстандагы парламенттик шайлоого аттанып жаткандар, укмуш акчаларды басып алгандар, кыйын экенсиңер, элди ойлойт экенсиңер, өзүңөрдүн атыңардан ушинтип биз мамлекетти сактап калабыз, тагдырды өзгөртөбүз деп аракет кылып атсаңар, анда миллиондогон мигранттардын укугун коргоп бергиле. Баарына чыккыла дагы президенттен, борбордук шайлоо комиссиясынан биздин укугубузду төөлөп жаткан талаптарды алып коюшун талап кылгыла. Силер чын эле элди ойлойсуңарбы? Силер чындап элди жаркын келечекке алып чыккыңар келеби? Силер чындап эл өкүлү болгуңар келеби? Анда миллиондогон жарандардын укугун ордуна коюп койгула, талап кылгыла. Ошондо силердин анык жүзүңөр ачылат. Колуңардан келеби? Мыйзамды, биздин мыйзам жолунда укугубузду талашып, укугубуз үчүн күрөшкүлө. Силердин бизди соротуп таркаткан 5 литр майыңар менен 2 килограмм
кереги жок. Бизге жаркын келечек керек. Биз жаркын келечекте гана курсагыбыз ток, үстүбүздө чатырыбыз бар, өзүбүздүн мамлекетибизде жашашыбыз керек. Андыктан мен бардык активисттерди, элдик журналисттерди, элди ойлойм деп өздөрүн укмуш кылып рекламалап, ыктыярчы болуп чыгып жаткандар, келгиле миллиондогон жарандардын укугу үчүн күрөшүп, жаркын келечекти бирге алып келүүгө аракет кылыңыздар. Рахмат. Башка суроолор жок, эч кимде. Мына турганда өкмөт кылбаган ишти кылып, урматтуу мекендештер, башка суроолор жок болсо биз жогорудагы талаптар менен бүгүн кат аркылуу да кайрылабыз. Андыктан биздин кайрылууларыбызды күтүңүздөр жана сиздер да кайдыгер карабай, ар бир жаран менин шайлоого болгон укугум бар, мен шайлоого катышам, мен жарандык укугумду ордуна коюп койгула деген хэштегтер менен ар бир жаран, ар бир партия, элдиктеги партиялар ушул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрүп чыгышыңыздарды суранат элек. Рахмат. Мен бир кошумчалап кетейин. Мен сырт жакта жүргөн мекендештерге кайра урматтуу Кыргызстандын бюджетине чоң салым кошуп аткан сырт жакта жүргөн мен сыяктуу мекендештер, мен сиздерге кайрылып кетет элем. Быйылкы жылы 4-октябрда мына биз бул жакта жүрөбүз. Бул жакта жүргөндөрүбүздүн да мына мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелип атат. Эгер биз ушул мүмкүнчүлүктөрүбүздөн пайдалана албай калсак, силер ошол жакта кайта биз тааныбайбыз деп айтып атпайсызбы? Кыргызстандагы мына 50%ге жетпеген катышуучулар шайлоого катышса тааныбайбыз деп атпайсызбы? Ошоларды жок эле дегенде ошолардын арам пулун алданбасын. Ошолардын 5-10 тиынын алданбасын. 1000 сом, 2000, 3000, допустим 5000 алданбай, эгер ошону алабыз деп турган болсоңор, бир тууганыңар, куда сөктөрүңөр айткыла. Ошол пулду мен саламын. Ошолардын арам пулун албагыла, мен саламын. Менин адал пулумду же деп айткыла туугандар. Андан чогултуп келген пулуна кайра өзүбүзгө чачып, ошону алып барып балдарыбызга жедирип, ошоларды шайлабай эле коелу, биздин келечекти курбай эле коелу туугандар.